Эфирде 24 октябрь алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев уулануудан улам көз жумганы айтылды. Анын өлүмүнө баңгизат менен спирт ичимдиги себеп болгон. Өлкөдө COVID-19 илдети күч алууда. Акыркы сутка ичинде илдет 556 адамдан табылып, 4 адам каза болду. Кайра өтүүчү парламенттик шайлоого кайсы партиялар ат салышаары белгилүү болду. Алдыда кененирээк маалымат. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 25 октябрда иш сапары менен Кочкор районуна барат. Бул премьер-министрдин ишке киришкенден берки биринчи иш сапары болмокчу. Өкмөттөн билдиришкендей, анын иш сапарынын максаты азырынча белгисиз. Учурда план бекитиле элек. 23 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясына Жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоого катышуу ниетин 25 партия билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына жарыяланган шайлоого катышуучу партиялардын тизмесинде Кыргызстан Жашылдар партиясы, Бүтүн Кыргызстан, Билим Илим Ордосу, Мекен ынтымагы, партия Патриот, Атамекен, Ыйман Нуру, Эл биримдиги, Улут Ордо, Афганистандагы согуштун ардагерлеринин жана башка аскердик локалдуу кагылышуулардын катышуучуларынын саясий партиясы, Элдик кеңеш, Глас народа, Актив, социал-демократтар, Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана, Ордо, Адилеттүү Кыргызстан партиясы, Акшумкар, Өнүгүү Кыргызстан, Реформа, Республика, Нур либералдык демократиялык партиясы, Улуу журт жана бүткүл жаштар саясий партиялары бар. Ошондой эле кайрадан боло турчу парламенттик шайлоого катышпай турган партиялар дагы бар. Алар Кыргыз Республикасынын агрардык партиясы, Адам демократ, Ак калпак, Ар намыс, Бийлик элге, Бирик, Биримдик, Демократ, Жаратман эл, Замандаш, Кут, Кыргызстан, Кыргызстандын патриоттору, Мекеним Кыргызстан, Мекенчил, Кыргызстандын элдик демократиялык партиясы, Элдик көзөмөл, Кыргызстандын коммунисттер партиясы, Эмгек партиясы, Бир бол, Кыргызстандын жумушчу партиясы, Тартип порядок, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы, Улуу Кыргызстан, Таза коом, Чоң Казат саясий партиялары. Кече 23 октябрда аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу тоолуу аймактарда каар жаады. Мунун себебинен төө ашууда тыгын жаралып, жүк ташуучу унаалардын каттамына чек коюлган. Окуя болгон жерден тартылып алынган кадрлардын баш аягы көрүнбөгөн унаалардын тыгынын көрүүгө болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, саат 22:00 карата Бишкек Ош унаа жолунун 124-125 чакырымындагы унаа тыгыны жоюлуп, жол ачылган. Республикалык штабтын маалыматы боюнча коронавирус жуктурган кыргызстандыктардын жалпы саны 55.144 кишиге жетти. Акыркы сутка ичинде коронавирус 556 адамдан табылды. Маалыматка ылайык коронавирусту Бишкекте 149, Ош шаарында 34, Ош облусунда 75, Баткен аймагында 86, Жалал-Абад жергесинде 83, Нарын облусунда 4, Таласта 23, Чүй өрөөнүндө 67, ал эми Ысык көл облусунда 35 адам жуктуруп алган. Ошол эле учурда акыркы бир күндө 287 адам сакайып, муну менен айыккандардын жалпы саны 47.337ге жетти. Ичинде 4 өлүм учуру катталды. Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлагандай, коронавирус илдетине чалдыккан медицина кызматкерлеринин 147си өкмөттөн 200 000 сомдон кенемте алышты. Учурда калган мед кызматкерлерге дагы ушундай эле суммадагы кенемте пулун берүү маселеси каралып жатканы маалым болду. Буга чейин кенемте алуу максатында 1901 мед кызматкердин атынан арыз түшкөн. Белгилей кетсек, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 3556га жетти. Алардын ичинен 3228 айыккан. Тилекке каршы илдетти жуктуруп алган 84 медицина кызматкери каза болду.
Боршайкомдун басма сөз кызматынын акыркы берген маалыматтары боюнча бүгүн 24 октябрда саат 10-го жакын БШКнын имаратына күч кызматкерлери келип, 3-июлдан берки документтерди карап текшерүүгө алды. БШКнын Телеграмдагы каналына жарыяланган материалда текшерүүгө келгендер Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун тергөөчүлөрү экени айтылды. Учурда милиция парламенттик шайлоо жарыяланган күндөн тагыраагы 3-июлдан берки документтерди текшерип жатат. БШК мүчөлөрү бул боюнча эч кандай комментарий берише элек. Ал эми Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул маселе боюнча кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Боршайкомго көз салып жаткан айрым укук коргоочулардын айтымында тинтүү жүргүзүүгө 22 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту уруксаат берген. Эске салсак, 21 октябрда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 4 октябрда парламенттик шайлоодон кийин чыккан башаламандыкка байланыштуу БШКнын мүчөлөрүн күбө катары суракка алууга аракет кылган. Бул окуя коомдук уюмдардын сынына кабылып, БШК ишмердеги мыйзамдар менен даана көрсөтүлгөн конституциялык орган экенин кошумчалап, БШКнын ишине кийлигишкендер жазык кодексинин негизинде жоопко тартыларын эскертишкен. ЛТР коомдук телерадио берүү корпорациясынын жаңы дайындалган жетекчиси Шайыста Шатманованы өкмөт башчы Садыр Жапаровду коргоо уюмунан келдик деп тааныштырган белгисиз адамдар кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Шатманованын айтымында бул коркутуунун артында Садыр Жапаровдун тегерегиндеги кадрдык маселелерине кийлигишкен адамдар турат жана алардын ЛТР телеканалынын коллективине бүлүк салып жаткандар менен байланышы бар болушу мүмкүн. Ошондой эле ал Садыр Жапаров менен байланышууга аракет кылганын, бирок майнап чыкпаганын кошумчалады. Эске салсак, Шайыста Шатманова 16 октябрда бул кызматка президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун буйругу менен келген болчу. Кече 23 октябрда Бишкек шаардык 1-май райондук соту Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин баш коргоо чарасын карады. Мекеменин тараткан билдирүүсүнө караганда, Камчы Көлбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин абагына убактылуу камакка алынды. Эске салсак, 22 октябрда Камчы Көлбаев уюшкан кылмыштуу топ түзүүгө шектелип, Авангард спорт клубунда УКМК тарабынан кармалган. Ал 48 саатка камакка алынган болчу. Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев алкоголго жана баңгизатка ууланып каза болгону белгилүү болду. Бул тууралуу Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары укук коргоо органдарынын берген маалыматына таянып билдирүү жасашты. Эске салсак, Айдар Акаев жүрөгү токтоп үстүбүздөгү жылдын 6 февралында 43 жашында көз жумган. Туура жарым жыл убакыт өткөндөн кийин укук коргоо органдары анын өлүмүнө спирт ичимдиги менен кокаиндин аралашуусунан келип чыккан уулануу себеп болгонун билдиришти. Айдар Акаев 2001 жылы Кыргызстандын каржы министринин кеңешчиси болуп иштеген. 2004 жылдан 2005 жылга чейин Улуттук олимпиада комитетинин президенти жана бокс федерациясынын президенти болгон. Андан соң 2005 жылдагы ыңкылаптан кийин үй бүлөсү менен Москва шаарында жашап келген. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекит KG сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.